Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү күн бардыгыбыз үчүн көңүлдүү күндөрдөн болсун. Бири-бирибизди карап, жылмайып алалы. Мына ушундай жакшы маанай менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе айлана чөйрө менен тааныштыруу жана кеп өстүрүү сабагын баштайбыз балдар. Келгиле, өткөн теманы кайталап алалы. Экрандагы сүрөттү карап айткылачы, бул кайсы көл? Ооба, бул ысык көл. Ал кышында тоңобу? Жок, тоңбойт. Эмне үчүн тоңбойт? Анткени ал туздуу. Азаматсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен үй жаныбарларынын кышындагы жашоосу тууралуу билебиз. Буга чейин балдар, биз силер менен үй жаныбарлары жөнүндө өткөнбүз. Кана анда эмесе сүрөткө карап, үй жаныбарлары жана алардын балдарын атайлычы. Уй баласы музо. Эчки баласы улак. Жылкы баласы кулун. Ит баласы күчүк. Мышык баласы мый. Кой баласы козу. Дагы кандай үй жаныбарларын билесиңер? Бул сүрөттү карайлычы. Туура балдар, бул эшек. А эшектин баласын такай дейбиз. Балдар, үй жаныбарларын адам багат дегенбиз, А үй жаныбарлары кышында кантет? Чөптүн бардыгын кар басып калат да. Үй жаныбарлары үчүн адам баласы кам көрөт. Жайлата чөп жейип, кургатып, жыйнап, тоодой кылып үйүп коет. Короолорун кышка чейин эле жылуулап даярдайт. Кышында ошол даярдалган жем, чөп менен жазга чейин багат. Аларды канчалык жакшы карасаңар, алар ошончолук пайда келтирет. Алар бизге сүт, май, эт жана жүн берет. Балдар, азыр мен силерге бир табышмак айтайын. Силер ошол табышмактын жандырмагын тапкылачы. Анда бизге дос бир үй жаныбарынын аты катылган. Караң көрсө абалап, күн-түн короо кайтарат. Байкабасаң балакай, балтырыңды каап алат. Бул эмне? Азаматсыңар, бул ит. Ит адамдын досу, короосун кайтарат. Кийинки табышмакка көңүл бурабыз балдар. Тырмактары абдан курч, тызылдатып чычкан кууйт. Тамактанып бүткөн соң, тоюп алып, бетин жуйт. Бул кайсы жаныбар? Ооба, мышык. Азаматсыңар. Малдар балдар ар кандай үн чыгарат, Келгиле, азыр мен силерге мал менен сүйлөшүү деген ырды окуп берейин. Кош деп койлорду короодон чыгарат. Уйларды оф деп чакырат. Мына балдар, биз силер менен мал менен сүйлөшүү деген ырды уктук. Келгиле анда оюн ойнойлу. Мен жашырган жаныбарларды табабыз. Бул сүрөттөн балдар атты табабыз. Азаматсыңар, бул ат. Кийинки сүрөттө мышык катылган, мышыкты табабыз. Туура, бул мышык. Кийинки сүрөттө эшекти табабыз. Азаматсыңар, бул эшек. Бул сүрөттөн чочкону табабыз. Жакшы, бул чочко. Кийинки сүрөттөн эчкини тапкыла. Туура,
бул эчки. Бул сүрөттөн уйду табабыз. Ооба, туура, бул уй. Азаматсыңар балдар. Мынакей оюнда мен жашырган жаныбарлардын бардыгын таптыңар. Ошентип жаныбарлар адамга дос, кышында да жем чөп берип багат экен. Адамдар үй жаныбарларын канчалык жакшылап бакса, алар адамдарга ошончолук пайда келтирет. Пайда келтирет дегенибиз балдар, алар бизге эмне берет? Эт, сүт, май, жүн берет. Адамдар кышында жаныбарларга жайларын даярдап, жем чөптөрүн даярдап, кышы менен асырап багат экен. Келгиле үй жаныбарлары болгон итти бүгүн силер менен түстүү кагаздардан жасайлы. Ан үчүн бизге балдар, силер иттин өңүн өзүңөр тандап алсаңар болот. Мен бүгүн мына бул түстү тандап алдым. Мындай түстөн бизге балдар 2 кагаз керек. Мынакей, мен 2 кагаз алдым. Анан бир ак барак, кара түстөгү кагаз, кайчы, анан желим, анан кара түстөгү фломастер керек. Биринчи кагазыбызды тегиздеп, 3 буруштук кылып бүктөп алабыз. Мынакей, мындай кылып бүктөйбүз. Андан кийин ашыкча бөлүгүн бүктөп туруп, түздөп, кайчыбыз менен кесип салабыз. Мынакей. Эми буну желимдеп, ак барагыбызга чаптап алабыз. Бул биздин күчүктүн денеси болот. Бүктөгөн тарабын өзүңөргө каратып, желимдейсиңер. Дагы кагазыбызга чаптайбыз балдар. Куйрук жагын кичине сыртка чыгарасыңар. Дагы ичин көздөй бир аз бүктөп коебуз. Мынакей, мындай болот. Эми күчүктүн башын жасоого киришебиз. Жанагындай эле балдар, биринчи жасаганыбыздай эле 3 буруштук кылып алабыз. Түз кылып кесебиз, кылдаттык менен иштейбиз. Өзүңөрдү мындайынан каратып алып, оң жак бурчун ылдый көздөй бүктөйбүз. Сол жак бурчунда дагы эле ошондой кылып бүктөйбүз. Мынакей. Эми астындагы бурчту артын көздөй бүктөйбүз. Мынакей, бул биздин күчүктүн башы болот. Эми балдар, эмнеси жетишпей атат? Көздөрүн жасайбыз, Ан үчүн биз биринчи ак кагаздан тегерек кесип аласыңар. Андан кийин кара кагаздан кичинекей тегерек кесип алып, анан бирине бирин чаптап коебуз. Көздөн экини жасап алабыз, экини даярдайбыз. Мынакей. Мындай кылып чаптайбыз. Эми мурдун жасайбыз. Мурдун дагы карадан тегерек кылып кесип аласыңар. Мынакей, сүйрүү тегерек кыласыңар, сүйрүү. Аны да желимдейбиз. Чаптайбыз. Мынакей, мындай кылып
чаптайбыз. Эми балдар, кичинекей кызыл тилке кесип алабыз. Мындай гана кичинекей кызыл тилке. Бул иттин тили болот. Аны дагы желимдеп чаптайбыз. Мынакей. Эми иттин башына желим сүйкөп экөөнү бириктиребиз балдар. Мынакей. Эми фломастерибизди алып, ага бутун тартабыз. Биз силер менен кичинекей күчүктү жасап бүттүк. Бүгүн балдар биз силер менен үй жаныбарларынын кышындагы жашоосу тууралуу билдик. Үй жаныбарларына адамдар кам көрөөрүн үйрөндүңөр. Силер дагы балдар үй жаныбарларын канчалык асырап жакшы баксаңар, бизге үй жаныбарлары ошончолук чоң пайда келтирерин билдиңер. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула.